Саламатсыздарбы, урматтуу гүл сүйүүчү айымдар, гортензия ишкыбоздору, баарыңыздарга кутман күн. Бүгүн мен сиздер менен бөлүшкүм келди. Азыр подвалга киргизилген, уктоого киргизилген крупнолистный гортензияларды карап жаттым. Көрүп турасыздар, почкалары. Азыр мунулордун баарын тазаласаңыздар, мындай алдында эмелер чыгып калат. Ушундай кылып баарын алып тазалайбыз. Анча мынчалары монтип жалбырак менен киргендер уже жалбырактарын ташташ керек. Буларды алабыз, тазалайбыз баардыгын. Могулорду уже бир катар тазалап койдум, көрүп турасыздар. Кончиктери кандай жакшынакай болуп турат. Могу гүлдөрдү да уже тазалап полностью кургагандарын алып койдум. Бул жердегилер монтип жакшынакай эле оюнча турушат. Мына көрүп атасыздар, почкалары кандай сонун. Азыр кышкы маалда буларга суу куюунун кереги жок. Эгер намдуулук аябай жакшы турган болсо, намдуулугуна тийишпейбиз. Азыр мен бул жерде ошол немени көрдүм. Подвалдагы температура кыздар. Подвалдагы температура вот 99, влажность аябай күчтүү болуп кетиптир. 9,6 почти 10 градус ысык экен берчи. Буну суураак кылыш керек. Бизде азыр күн анчалык суук болбогондугу үчүн подвалдагы ысык туруп атат. Анан гүлдөрдүн жалбырактары моундай боюнча кирген да кыздар. Ушул жалбырактарды баарын түшкөндөрүн тазалап алышыбыз керек. Мыналар азыр уже мына кышкыга уйкуга кеткендер. Алла насип кылып буйруса кыздар, эрте жазда баарын көрөбүз кандай болот. Булардын баарында кончиктери сонун. Көрүп турасыздар, көрүнүп атабы, көрүнбөйт. Аябай жакшы. Азыр ушулардын баарын тазалайм кыздар. Сиздер дагы подвалга уктоого алып кирген гүлдөрүңүздөрдү бир карап, влагаларын текшерип коюңуздар. Мындай жалбырагы менен кирген гүл болчу чекеде турган. Азыр алардын баарын тазалап, очистка кыламын. Бул гүлдү тоже жалбырагы менен кирген. Peppermint деген сортун, ремонтантный сорт. Буну кыркып салсам болот, бирок мен черенкование кылганга местом жок болгонуна байланыштуу бул гүлдөрдү кыркпастан эле алып киргенмин. Көрүп турасыздар, баарында аябай жакшынакай почкалар менен турушат. Вот азыр ушулардын баарынын мына түшкөн жалбырактарын тазалайбыз кыздар. Анан ашыкча влажность күчтүү да болуп кетпеш керек. Гүлгө плесень алып келет. Ошол себептен карап турасыздар, проветрить этип туруш керек. Мен азыр эшиктерди ачып койдум. Проветривание болсун деп. Вот кыздар. Ар бирин карап чыгыңыздар. Монтип ар бир гүлдүн алдын көрсөңүздөр, моундай түшүп калган жалбырактарын тазалаңыздар. Обязательно ондойлорду алып салыш керек. Анан бул гүлдөрдү кышкы уктоого алып кирген бөлмөңүздөрдөгү температура 2 градустан 5 градуска чейин гана температурада туруш керек. Эгер азыркыдай ушундай темпте кете турган болсо, 9-10 болуп гүлдөр ойгоно алышы мүмкүн. Ошол себептен подвалыңыздардын эшиктерин ачып коюңуздар кыздар, проветривание болуш керек. 76-80ге жакын влага турса, влажность турса болор эт. Биздики почти 99-100% влажностьта туратыптыр азыр. Ошол себептен бар жок эшиктерди ачтым. Анан могул жерде мыналарды көрүп атасыздар, баарын тазаладым, түшүп калгандарын. Кыздар, мынакей могул гүлдөрдү монтип алдынан уже ойгонуп баштаптыр. Себеп бул жердеги температура ысык. Мыналарды азыр тазалайм баарын. Моундай кылып алдынан жаңы ойгонгондор ойгонуп чоңоюшка аракет кылып албаш керек да. Ошондо гана кыздар гүлүбүз эрте жазда жакшы бизге гүлдөп берет. Азыр баарын тазалап жатам. Бир катар тазалап койбосоң болбойт. Моундай гүлдөрдү тек коебуз. Өзү пока жалбырактарын таштаганга чейин бул өзү киргенде эле ушундай боюнча кирген. Бирок эч жалбырагын таштайын деген до сих пор ою жок да. Ремонтантный сорт, Magical
Кристалл деген сорт бул жерде ар кандай сорттор бар кыздар. Peppermint бар, Perfection бар, Red Angel, Dark Angel, Rot Kelchen, Rot Schwanz, Hot Red, Red Baron бар бул жердечи. Аябай көп сорттор бар. Буларды подвалга алып кирип койдум. Мештеке болбойт дегенден узак болуңуздар. Подвалда дагы кирип чыгып карап турушуңуздар шарт. Эгерде кургап кетсе, кар бар жердегилер ушул горшоктордун четине эле колуңуздар менен карды тумалактап кирип туруп салып койсоңуздар боло берет. Же болбосо карды себелеп койсоңуздар, влаганы нормально кармап турат. Только горшогуңуздарды мондой кылып көтөрүп көрүңүздөр. Эгер горшок жеңил болуп калса, анан кар салыңыздар. Болбосо влага жакшы болсо деле кар сала бербеңиздер. Карды качан гана горшок кургаганда ошол маалда саласыздар. Суу куйгандан көрө кар салып койгон жакшы, себеп дегенде өзүнө керектүүсүн секин эрип алат кыздар. Ушул баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик, аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Колумдан келишинче кышкы уход гүлдөрдү, уктооганда дагы гүлдөрдү кыштаган дагы уход кылабыз. Кандай состояниеда турушат, баарын көрсөтүп барганга аракет кылам кыздар. Бар болуңуздар.